Министрлик күндөн күнгө вирустан айыккандар көбөйүп, илдетке чалдыккандар азаюуда. Күндөн күнгө COVID-19 вирустан айыккандардын саны көбөйүп, илдетке чалдыккандардын саны азаюуда деп билдирди Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурбол Түсөнбаев. Ошентип бүгүнкү күнгө карата катталган учурлардын жалпы санынан сакайып чыккандардын саны 41,5%ды түзөт. 2020 жылдын 22 апрелине карата Кыргызстанда COVID-19 вирусун жуктуруунун 612 учуру катталды. Маалымат Булак элдик медиа. Боз териде 33 жаштагы кишини спорт залда сабап кетишти. Ысык Көл областынын Боз Тери айылында эркек киши сабалды. Маалыматты Ысык Көл областык ички иштер башкармалынын басма сөз кызматы тастыктады. 20 апрель күнү болжол менен 22:20 чамасында Ысык Көл районунун ички иштер башкармалынын нөмөт бөлүмүнө тез жардам кызматы денесине жаракат алган эркек киши келип түшкөнүн маалымдаган. Ал жерге ыкчам тергөө тобу барып, Боз Тери айылынын 1987 жылы туулган тургунун белгисиз адамдар спорттук ден соолукту чыңдоочу борборунун имаратында сабап кетишкени аныкталган. Жабырлануучу башынан жана денесинен жаракат алып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Материалдар Ысык Көл районунун ички иштер башкармалынын кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жаза кодексинин 138 беренеси негизинде катталып, сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бир суткада Кыргызстанда коронавирус жуктурган 38 бейтап айыгып чыкты. Өлкө боюнча жалпысынан 254 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылганы айтылды. Кыргызстанда 22 апрелге карата коронавирус жуктурган 38 бейтап айыгып чыкты. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Маалыматка ылайык айыккандардын 5-өө Бишкекте, 25 Ош областында, 1 Ош шаарында, Нарын областында 2-өө, Баткен областында 3-өө, өлкө боюнча жалпысынан 254 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылганы айтылды. Маалымат Булак Чындык KG. Кыргызстанда дагы 22 адамдан коронавирус чыкты. Коронавирус инфекциясынан улам бүгүнкү күндө Кыргызстандын 4 шаары менен 4 районуна өзгөчө абал режими киргизилген. Бүгүн Кыргызстанда дагы 22 кишиден коронавирус чыкты. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбол Түсөнбаев брифинг учурунда билдирди. Жалпы 612 учур катталды. Вирус жаңы аныкталган 22 кишинин 10-у Бишкек шаарында, 2-өө Чүй областында, 4-өө Ош шаарында, 1 Ош областында, 4-өө Жалал Абад областында, 1-өө Нарында. Булардын арасында 10 медицина кызматкери бар экени дагы айтылган. Маалымат Булак Чындык KG. Кыргызстанда 12 милиция кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бирөө реанимацияда. Кыргызстанда укук коргоо органдарында иштеген 12 кызматкерден коронавирус табылды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министринин орун басары Нурбол Түсөнбаев билдирди. Эске салсак, өлкөдө бир суткада 22 кишиден коронавирус чыккан. Акыркы маалыматтар боюнча 12 милиция кызматкеринен коронавирус аныкталды. Бардыгы ооруканада дарыланып жатышат. Алардын бири азыркы учурда реанимацияда. Иликтөөнүн жыйынтыгында бардыгы коронавирус жуктурган адамдар менен байланышта болгону такталды, деди Үсөнбаев. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын саны 612ге жетсе, 554 айыкты. Коронавирус жуктуруп алгандардын ичинен 157 медиктер, илдет 7 адамдын өмүрүн алган. Экс-депутат Надира Нарматова 10 аял алууну сунуштады. Мындай сунушун Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Надира Нарматова берди. Экс-депутат эмнеге көп аял алыш керек экенин мынтип толуктап түшүндүрдү. Эч кимисин капа кылбай, бакканга кудуретиңер жетсе, тың чыкмалар дүйнөңдү көтөрүп кетпейсиң. Балдарың байлыгың, балдардын санын көбөйтүп, жакшылап тарбиялап чоңойтуп. Жакшыдан бак калат, жамандан дак калат деген сөз бар. Жакшылардан калган балдарды бактап, шактаган бакчасын түзүп коюу чыныгы кыргыз мырзасынын эрдиги. Бир алкаштан төрөлгөнчө асыл тукум жигиттерден кыргыздын саны көбөйүшүн каалайм. Кудайдын кулагы сүйүнөт дейт ал. Маалымат Булак Чындык KG. Жалал Абад шаарында жер төлөөдө жашап жүргөн аялды өлтүрүп кетишти. 22 апрелге караган бир күн ичинде Жалал Абад областында 21 кылмыш катталды. Бул тууралуу Жалал Абад шаары жана Сузак району боюнча комендант Жеңиш Жоробеков билдирди. Маалым болгондой, ушул күнгө чейин коменданттык сааттын талаптарын бузуп, түнкү мезгилде коомдук жайларда жүргөн жалпы 2038 адам кармалды. Акыркы сутка ичинде коменданттык сааттын эрежелерин бузган Жалал Абад шаарынан 7 адам, ал эми Сузак районунан 5 адам кармалып, айып пулдар салынды.
Сутка ичинде жалпы 129 адам милицияга жеткирилип, тиешелүү жумуштар жүргүзүлдү. Кечээ 21 апрелде Жалал Абад шаарында адам өлтүрүү фактысы катталды. Шаардын Көк Арт кече районунда Азия түс бөлүңдүк аялдын жансыз денеси табылды. Ал 1980-жылы туулган аял экени аныкталды. Анын денесине жаракаттар болгон. Маркум туруктуу жашаган жери жок. Жер төлөдө жашап жүргөн. Учурда бул факт боюнча адам өлтүрүү беренеси менен кылмыш иш козголуп, иликтөө иштери жүрүп жатат. Бала баккандан чарчап кеттим. Орусияда ыйлаган үчүн өз ымыркайын аеосуз сабап салган. Видеону жергиликтүү маалымат булактары жарыялап, окуя Орусиянын Оренбург областында болгонун жазды. Ага ылайык аял баласын ыйлаган үчүн сабаган. Адегенде ал керебетти ыйлап жаткан баланы алып, сөгүнгөн сөздөр менен тилдей баштаган. Анда ал бала кароодон чарчап кеткенин, аны балдар үйүнө бере турганын айткан. Баланын ыйы басылбаганда ал колунан аны диванга ыргытып, артына бир канча жолу урат. Андан кийин колуна алып кайра чапкылайт. Бул менен эле жөн калбай кайрадан диванды көздөй ыргыткан. Сенин айыңдан кийинки бала азап чегип жатат, акмак. Чарчадым, эч ким жардам бербейт. Атаң гана деген ачууланган ал ымыркайды тилдеп жатып, бөлмөдө башка аял ага сүйлөп жатканы менен баланы сабаганын токтотууга аракет жасаган эмес. Видеону социалдык тармакка жүктөгөн адам баласын сабаган аялды көзөмөл кылуу өтүнүчү менен тиешелүү органдарга кайрылганын, бирок эч кандай жыйынтыктар чыкпай жатканын, видеону коомчулукка көрсөтүүнү чечкенин айткан. Эмнеге эч ким реакция жасабайт? Баланын апасы бир күнү өлтүрүп койсо, аларга жеңил болобу деген ал. Айрым басмалар бул окуяны прокуратурага териштирип жатканын, бала энесинен алынып ооруканага жаткырылганын жазышууда. Дагы башка маалыматтар боюнча баласын сабаган аял 22 жашта. Алар убактылуу башка үй-бүлөнүн үйүндө жашап жатышкан. Ал кайрадан кош бойлуу болуп калган. Келиндин үй-бүлөсүн өз үйүндө жашатып жаткандар анын баласына көп кыйкыр урушаарын байкап жүрүшкөн. Бул жолу сенин балдар үйүнө алып барам деп жемилип жатканда тиешелүү мекемелерге чалып чакырышкан. Бирок алар баланы алып кетишкен эмес деп жазылат маалыматта. Маалымат булак Супер KG.